Кечээ Бишкек шаарыбыздагы Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 5 мамлекеттин 11 театрынын катышуусунда 6-эл аралык Арт Ордо 2017 театр фестивалю салтанаттуу түрдө башталды. Иш-чаранын ачылышынын алкагында дүйнөлүк залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Борбордук аянтта орун алган айкелине гүл коюлду. Театр тармагын эл аралык деңгээлде өнүктүрүүнү көздөгөн бул фестиваль 2004-жылы уюштурулган. Кыргызстандагы театр ишмерлери уюмунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жаныш Кулманбетов негизги максатына токтолду. Фестиваль негизги максаты биринчиден театр искусствосун биз пропагандалашыбыз керек. Анткени искусствонун башка көп түрлөрү, маселен айталы кино, биздин элге мындай көбүрөөк жакын экен да, а театр акыркы убактарда негедир мындай көрүүчүлөрдүн келиши басаңдап калган. Ошон үчүн биз ушул көрүүчүнү тартуу, көрүүчүгө ошо театрды пропагандалоо максаты менен деп айтсак болот. 2004-жылы Султан Раев уюштурган Арт Ордону биринчи жолу. Анан ошондон бери биз 6-жолу азыр өткөрүп атабыз. Быйыл 5 мамлекет катышып атат. Эң мындай өзгөчөлүгү ушул, быйыл Өзбекстан катышып атат. Көп жылдан бери ушул биздин Арт Ордо Өзбекстан катышчу эмес. Быйыл ушу Мукими академиялык Мукими театры келип, Өзбекстан бир спектакль менен катышып атат. Баш аягы 11 спектакль. Анын 5-ü чет жактан келген спектакльдер. Казакстан, Татарстан, Өзбекстан, Тажикстандан, 6 болсо Кыргызстандан, биздин кыргыз театрларыныкы. Андан соң жергиликтүү жана чет мамлекеттен келген өнөр адамдары кызыл килемдин үстүнөн өтүштү. Эске сала кетсек, Өзбекстан Республикасы алгачкы ирет катышып жатат. Көпчүлүк балким Бишкекке келгендир. Мен өзүм биринчи марта келишим Бишкек көрүп, жуда бир өзүмүздүн кадырдоолорубузду. Башка кесиптештеримди билбейм. Мен өзүм Бишкек шаарына биринчи жолу келип жатам. Мурда телевизордон көрүп калчумун. Өз көзүм менен көргөнүмө кубанычтамын. Чындыгында абдан кооз экен. Коңшу мамлекеттердин катышуусундагы эл аралык Арт Ордо театр фестивалю тууралуу мурдатан эле маалыматыбыз бар. Быйылкы жылкысына катышып калгандыгыбыз кокустук эмес. Буга абдан көп убакыт даярдандык. Жакшы тилектерибиз менен Өзбекстандан 35 адам келдик. Ар дайым эки элдин ортосундагы достук бекем болсун. Сиздерди дагы Ташкентке жан дилибиз менен чакырабыз. Фестиваль ийгиликтүү өтсүн. Жакшы күндөр болсун, силер ham Ташкентке келиңер бизге. Алып берген спектаклimiz кымбатты Елена Сергеевна, авторы Людмила Разумовская. Енді бұл пьесаны айтатын болсақ, бұл 80-ші жылдар жазылып, кеңес үкіметі кезінде үлкен дүрбелең туғызған пьесалардың бірі. Бұл спектакльде өзімнің ойым өмірге қажетті 4 элемент, 4 стихия дейміз ғой. Су, от, ауа, топырақ. Осы 4 элементті қолдану арқылы қойдым. Ең соңында Елена Сергеевнаның аузына сөз салдық. Бізге не жетпейді деп. Осы 4 дүние болатын болса, бізге өмірге қажеттінің бәрі бар. Бірақ біз неге арсыздыққа, кісі өлтіруге, жалпы адамның тәні өлгені бөлек жанын өлтіруге, сонда бір адам шошынатын құбылыстарға баратынымызды айтқым келді. Фестивалдын алкагында сахнада коюлуп жаткан спектакльдер жана коңшу мамлекеттерден келген меймандар тууралуу Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм министрлигинин Билим берүү жана искусствону өнүктүрүү башкармалыгынын баш кадиси Тыныбек Сыдыков мындай деп маалымат берди. Коюлган спектакльдердин баары биздин театрларда коюлат. Абдумомун атындагы Кыргыз улуттук драма театрында, Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук орус драма театрында болот. Негизгилер. Анан кээ бир спектакльдерибиз Түздө, Курчак театрында болот конкурстан сырткары спектакльдер. Буга министрлик уюштуруп атат. Министрликке демилгечи болуп, Кыргызстан театр ишмерлер союзу жардам берип атат. Ошону биргеликте өткөзүп атабыз. Негизги финансы жагын министрлик көтөрүп атат. Бул театрдын алкагында кандай номинациялар жеңүүчүлөрдү күтүп турат? Эң жакшы, эң мыкты спектакльге берилет, анан эң жакшы режиссурага берилет, эң жакшы художникке берилет, эң жакшы музыкалык мыкты жасалгого берилет. Андан сырткары эң жакшы эркектин ролун аткаргандыгы үчүн, эң жакшы аялдын ролун аткаргандыгы үчүн, андан сырткары экинчи пландагы аялдын ролун аткарган үчүн эң мыкты, экинчи планда эркектин ролун эң мыкты аткаргандыгы үчүн бар эпизоддук ролдор бар, ошолорго берилет.
Надежда дегенибиз бар, Үмүт деген, Дебют дегенибиз бар. Жаңы чыккан актерлордон тандалып мыктылар алат. Ушундай сыйлыктар берилет. 6 эл аралык ар тордо 2017 театр фестивалынын салтанаттуу ачылышында Кыргыз Республикасынын гимни жаңырды. Маданият тармагындагы жасалып жаткан бул иште куттуктап Өзбекстан жана Тажикстан Республикасынын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчилери келишти. Эске салсак, быйыл бул фестивалга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Татарстандан 11 театр катышып жатат.